Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз мен деле ондот кем. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз террорист киносунун кадр сыртында A few moments later. камеранын артында эме мындай кыл деген жакшы экен негизичи. Комбат, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет ее комбат. Саламатсыздар урматтуу достор, аркабызда азыр өтө чоң кино тартылып атат. Террорист деген кино тасма. Башкы режиссеру Максат Жумаев. Буга чейин Разбой 2, Жаным, андан дагы көптөгөн мыкты тасмалардын режиссеру. Өзүңөр көрүп тургандай, кишилер көп, өзүнчө бир ушул кино үчүн айыл салынган, демек масштаб өтө чоң. Азыр көрөлү кандай тасма экенин, деги эле максаты бул тасманын эмне, жүргүлө. Максбек, ассаламу алейкум. Амансызбы? Алейкум. Съемка кандай өтүп атат? Жакшы, бул аяктап калдык. Акыркы съемкалар. Чачаган жоксуң? Жок. Кинодон наоборот биз эс алабыз да. Канча күн уктабасаңар да эс аласыз. Уйкуну жыштырып коюп азыр ушул жакта бир жумадан бери даярдадык. Уже жакшы болуп атат съемкалар. Алгачкы өзүңүздүн студиясыңыз менен тасма экен. Деги эле идеясы сизге таандык экен, каяктан келди? Идеясын ошо бир сотрудниктер менен сүйлөшүп отуруп, ушундай окуялар болду деп угуп калдым. Анан ошо менен мен материалдарды сурасам ошол именно ошол иш менен иштеген сотрудниктерди беришти. Анан угуп көрүп, анан сценарий жаздым. Сценарий жазганда көбүнчө окшош турганга аракет кылдык, бирок көркөмдөлдү да. Көркөмдөлү. Мунун баары эле кат түрүндө. Мисалы үчүн мен министр обороныга кат жаздым, ушундай көмөктөшүп койгула деп. Анан ошо каттын түрүндө эле көмөктөшүп атышат. Бул деген эмени билдирет да, ошо кыргыз киносуна ошо мамлекет жактан дагы поддержка болуп атканычы. Мана өзүңөр көрүп тургандай рабочий маянная деп койчу эле. Чарчаган жоксуңар? Канчанчы күн съемка болот? Бир топ күндөн бери эле съемка болуп атат. Ошо күнүндө эле уже жоготуп болдум, канча күндөн бери болуп аткан съемканы. Ошто да болду, Бишкекте да болду, азыр эми мынакей тартылып атат өзүңөр көрүп тургандай. Сонун болот. Образыңыз жөнүндө кичине тааныштырып кетсеңиз, кимди аткарып жатасыз? Бул жакта Мансур деген террорист бар. Ошо Сирияга барып обучение алып, анан ошо Кыргызстанга келип кичине террорлук бир иштерди жасамак болуп, ошондой Мансур деген образды ойноп атам азыр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы буйрса. Кандай? Жакшы эле. Абдан сонун. Съемка кандай жүрөт? Байкасак өтө масштабдуу кино тасма экен, Ооба буйрса. Менин буга чейин деле тартып жүргөм кинолордо. Бирок ушул террорист киносунда менимче масштаб болуп атат да. Анткени Ошкорп келдик, андан кийин Бишкектен тартып жүрөбүз. Анан негизи эле монтип башка областтарга барып тартып жүрчүк. Бирок мончалык узак убакытта тарткан эмеспиз да, ошон үчүн бул биринчи проект болуп атат. Сиз буга чейин кайсыл тасмаларды тартып келдиңиз эле? Негизи угушум боюнча көп мыкты тасмаларды тартып жараткансыз да? Мен дебютный фильм Кече бүгүн эртең деген фильм. Мен универде окуп жүргөнүмдө тартканмын. Андан кийин Бажарикин экинчисин тарткам. Андан кийин Перекупщик, Разбой, Жаным, Разбой 2, анан ушул террорист. Жакшы. Чыкойке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Амансызбы? Кандай Жакшы, жүрөсүз? Кудайга шүгүр, жакшы. Эң биринчи көз кийлинген эле бул кийимиңиз экен, Образыңыз жөнүндө айтып кетиңизчи, өзгөчө экен ушак. Бул эми террорист фильминде ошол Сириядан даярдалып келген террористтер жөнүндө. Ошол жакта бир террористтин ролун ойнойм. Съемка деги эле кандай өтүп атат? Канчанчы күн биякта эмгектенип атасыз? Чарчаган жок? Негизи бул фильмдин акыркы кадрлары, акыркы күндөрү негизи бул баш жагында тартылчу, баш жагында кетчү нерсе, бул бирок негизи съемка аяктап калды. Сиздин өтө көп тасмаларыңыз бар экен да? Тарткан. Ошолорду атап кетесиңер, биз мындай билели да баарыбыз. Мисалы үчүн баштаганда, бысымында дегенде. Эми ошол именно
кинодон башталганбыз. Бул сериал Общагадан башталган. Анан Туман деген кино тартылган. Тумандан кийин Гонщик таксист деген тартылган. Массовка басып кетти бизди. Let's go дегенде. Two let's go. Временный парень деген кино тарткан. Жана Анжеликанын Эне жүрөгү деген кинону тарткан. Бажариктин биринчи, экинчисин тарткан. Доскени тарткан. Өтө эле кинону тартыпсыз да. Анан Разбой биринчи, экинчиси, Жаным, анан бул ролго кантип даярдандыңыз? Эмне аракеттер жасадыңыз? Аракеттер ошо 3 айдан бери сакал 3 айдан бери ал элек мен Электес. ошол сакал мурут өстүрүп Накта террористке ошолордун баскан турганын кинолорду көрдүк, ошолор боюнча маалыматтарды окуганга аракет кылдык. Ошо Эң биринчиден ГБТ кечбирди даярдайбыз. Сакал өстүрмө дегендечи. Андан кийин террористтердин жүрүм турумун, эми интернет булак деген бар да азыр. Ошолордон акырындап изилдедик. Андан кийин режиссер Максат Жумаев ушул террористти тартып аткан. Аны менен да мындай кичине сүйлөшүүлөр болду. ошо атап кеткен тасмалардын байкасам, көбүнчөсү Чебер Продакшн тараптагы студиядан чыккандай, булар менен иштешесиңер же башкасы? Жок, негизи башкалар менен эле иштешебиз. Бирок негизи бизде Кыргызстанда мындай болуп калбады. Ар бир студия өзүнүн операторлору болуп калганда, анан ошон үчүн Чеберде постоянно ошол жакта болгон үчүн, ал жакта бирибиз менен тыгыз байланышта болгон үчүн, ошон үчүн Чебердин кинолорун көп тартабыз да. Сиздин менин оюмча эң алгачкы мындай масштабдуу тасмаңыздын катарына ушул киреби? Ооба. Кандай кино келет? Эми кинодо көптөн бери аралашып жүрбөйбүзбү? Анан мен үчүн деле мындай вау боло бербейт да. Мындай мен допустим сценарий жазып атканда ошонун баарын элестеткем да. Мен өзүм жазып атканда ушундай ушактан ушакка келип салабыз, ушунчалык массовканы иштетебиз депчи. Мен даяр болчумун да. Анан биякта только командная работа. Кастинг директорго айтасың, массовка 200 массовка керек деп. Ал ошонусун даярдайт. Второй режиссер өзүнүн жумушун кылат, оператор постановщик өзүнүн жумушун кылат. Ошо команданын жумушу менен эле ушундай эмелерди тартып атабыз, жаратып атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, караңыздарчы, бир кичинекей 3 минутталык эпизод үчүн ушундай бир шаар салуу иштир караңыздарчы. Кино деген, кыйноо деген ушул. Мына чындыгында ошон үчүн кыргыз киносун барып салымыңарды кошо бергиле. Максат Байкен башка режиссерлордон өзгөчөлүгү актерду кыйнабайт. Актерду кыйнабайт. Эмне керек ошону тартат. Ошонусу жакшы да актерлорго. Буюрса ошо 4-фильмде 4-проектте иштешип атабыз. Жакшы Кудайым буюрса. Сиздин эң алгачкы киноңуз кайсы кино эле? Менин эң алгачкы кином Тынчтык Бугачиев тарткан Солган гүлдөр тасмасы. Ал жерде ким? Ал жакта Эрнест деген ошол баш каармандын жанында жүргөн балдардын бирөөсү. Мен түртөсүң да качып жүрөм. Күчүңдүн болушунча качкын. Кандай калса мени кечирип кой. Эстедим. Эски кино. Эски кино. 2010-2009 жыл тартылса керек. Максат Жумаев режиссерубуз деп коелук ушу 3 кинонун. Буюрса абдан жакшы. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнгөндүктөн ушул 3-чү, мындайча айтканда 4-чү проект даже иштеп атабыз деп айтсам болот. Буюрса экөөбүз жакшы, эми бири-бирибизди түшүнүп, ал айтканды эки кылбай жасап, мындай кандай десем, эми балким актер катары ага жагаттырмын деген айтарым. Макс Байкен менен уже 3-4 проект иштеп атыптырсыңар. Кандай болот деген, кандай адам, кандай иштеши? Макс Байке менен иштегенди мага эмеси жагат. Мондай жанагындай ар кандай ситуация болуп калат го, сложный ситуацияларчы съемка учурунда. Ошону учурунда гладко чыгып кетебиз да. Жанагындай башыбыз катып, кандай кылып, паника болбой гладко эле оңой чыгып кетебиз. Еще чыкканда дагы мындай өзгө жагат да. Бул тасмага сиз кандай операторлук бир өзгөчөлүктөрдү кошуп атасыңар, мындай термин билбейм, бирок кандай өзгөчөлүгү бар бул? Мисалы разбойдо
негизи эле разбойдун стилистикасына караганда бул проект өзгөчөрөөк. Аны эми кинодон көрүп алсаңыздар болот. Эми азыр мен ар бир кадрды тактап бир айтып бере албайм. Негизи башкача аракет кылып атабыз. Биринчи локацияңар Ошто тартылды. Эмне себептен Ош тандалды? Бишкекте андай жер жокпу же атайын окуя ошол жерде болгон экенби? Окуя ошол жерде болгон. Анткени бизде кинодо мындай Бишкекте борьба с ОПГ, Ошто борьба с терроризмом да. Анан Ош Өзбекстанга жакыныраак болуп, Афганистанга жакын болгондо аякта ошондой эмелер көп катталат экен да. Окуяларчы. Анан биз в основном негизи кино изначально Ош башынан аягына чейин Ошто эле болмок да. Оштун укуну эле көрсөтүп, анан сценарий жазылып атып, улам кошулуп атып, Бишкекте кошулуп кетти, Сирияда кошулуп кетти, алдыда Стамбулда да съемка бар. Ошондой. Соны кино өтөбүз. Анан сиз айтып атпайсызбы? Кат аркылуу кирдим депчи, көчөргөндөрдө мисалы үчүн. Ошол жерге кирип атканда сценарийди окуп туруп, сценарийиң мынтип өзгөрт, тигинтип өзгөрт деп бир кандайдыр бир сунуштар түшүп атпайбы? Жок, кандай творческий эмеге кийлишкен жок. Мен башында эле айттым, силер өзүңөрдүн жумушуңарды кандай мыкты аткарсаңар, мен да ошондой өзүмдүн жумушумду мыкты аткарам. Мени жөн эле колдоп берип койгула, калганын мен өзүм кылам дедим. Анан кинонун жагышына көзүм жетет. Потому что сценарий жакшы, команда аябай чоң команда менен иштедик. Ошо жакшы болот деген ойдобуз. Аскер 2636 аскер бөлүгүнүн ашкана башчысы болуп иштейм. Азыр ушул силер тарапка Оореки турган полевой кухня деп коет, біз 30-й. Буга ушул 130-тан 250-ге чейин киши адамга тамак жасай алабыз. Буга деген от менен жагып да жасаса болот, анан солярка менен. Солярка менен мына көрүнүп турбайбы? Атан давление солярка менен күйгүзүп, май куюлат как положено. Солярка куюлуп, анан солярка менен бышырса болот. Экинчи система от менен бышырса болот. Монун ичине өзүнүн бачоктору бар. Мына салынат иштерине. Буга ошондо суюк тамак жазылабы жок? Суюкта тамак жазылат, анан каша жазылат кирешке экинчиси. Экинчи блюдо, первый блюдо, анан чай, компот бышырса болот. Кайсы убакта колдоносуз? Муну ушундай полевой условияларда колдонулат, талаага чыкканда. Талаага чыкканда колдонулат. Мына биягына да ошондой бачоктор салынат, 4. Өзүнүн бачоктору бар, стандартный комплект. Ошого салып, биягына болсо монун ичинде өзүнүн бачогу бар, буга чай, компот бышырса болот. Флягасы бар. Полный комплект этет. Кайдан келген прибор? Производство российский производство да, российский производство bizde. Ушу менен чыгып түшөт полевой условияларга. Ушундай бир буюм канча жылга колдоносуң? Канча жылга жетет? Бул срок истечениясы 20 жылдан ашык го дейм. Тамагынан аскер бөлүктөн жокерлер эпизодторго катышып алат. Мен билишимче. Ошол биздин жокерлер. О палатканын баары тигилип, бүт аскер бөлүктүн жааматы менен жасалып атат. Канча күндөн бери бuyakta жүрсүң? Көчөтөн баштап, көчөтөн бери. Негизи кыла берем. Мисалы үчүн сериал Общаганы тартканда мен операторда болгом, монтажерда болгом, светин да койгом, звукун да жасагам. Убакта жасагам. Анан эмесин түзүн да красить эткем дегендей. Баарын кыла беребиз, бирок кийин эме дегенге келдим да. Каждый өзүнүн иши менен алектенишкен. Ошол көп нерсенин баарын кыла алат экенсиз, бирок өзүңүзгө эң жаккан жери монтаж жасаган жакшыбы же кино тарткан жагыбы? Мисалы үчүн кино тартылышы өзүнчө да. Бул мен кадимки съемка болбой калса сагынып калам да съемканычы. Съемканын именно мага процесси жагат. Анан процесс бүткөндө меники мындай да. Мисалы үчүн сценарий жазылып баштады да. Анан сценарийде ушундай кызыгуу менен жазам да. Элестетип алып, анан сценарий жазып атканда дагы ошол кадрларды элестетип, воображение көргөн да. Өзүм оператор болгондуктан ошол кадрларды да элестетем да. Мончанча объектив менен тартам. Мончанча объектив менен тартам. Мояктан мондай пландарды алам депчи. Ошол жери ал сценарий жазган жагы өзүнчө бир рахат. Андан кийин съемкага даярданган бир өзүнчө рахат. Анан съемка башталганда өзүнчө бир эме, андан кийин монтаж башталат.
монтажда дагы мен допустим монтажда эртең мен 9-да отурсам кечки 9-га чейин мындай билинбей эле өтүп кетет да. Кирип кетет. Мен отуруп анан мындай да монтаждап атып, музыка коюп, ошо өзүң ойлогондой, жанагы сценарийде жазып атканда ойлогондой кадрлар чыгып атса, мындай ош бетер эметип оталып алып анан убакыт билинбей эле өтүп кетет да. Анан монтаж бүтөт, монтаж бүткөндөн кийин пост продакшн башталат. Анда аякта уже краскалар башталат, звуктар башталат. Анан ал бүткөндөн кийин рекламный эме, маркетинг башталат. Аякта өзүнчө ушинтип мындай токтобойт да. Анан премьера деген. Анан кино чыккандан кийин анан кинотеатр кыдырмай деген бар бизде. Ошонун баары эле мындай токтобойт да. Анан кино чыккандан кийин эми баары эле ошентишет. Интернетти ачып алып эле карап эле отурабыз, канча киши келип атат, канча сеанс коюлду, ошонун баары. Ошонун баары эле эме да, өзүнчө каждыйдын өзүнүн жакшы эме жерлери бар да. Анан Разбойду эстеп кеттим. Сиз Разбой 1де мындай шүмшүк кишинин ролун жараткансыз да, антагонист Разбой 1де. Көчөдөн кишилер көргөндөр ишенип алып, "Эй, сен мындай болгон" дегендер окуялар болдубу? Алдамчы экенсиң, сен жана шүмшүк экенсиң деп. Жок, кандайлар болгон. Эми айтып башат илгерки убакта ошо антагонисттерди ойногон актерлорчу мындай угуп калгам. Көчөдөн көргөндө элдин баары жаман көрүп деп Ишенип, ошону ишенип. Бирок азыр эми элдин мындай ойлонуу, ой жүгүртүүсү, аң сезимдери такыр башкача да. Анан азыр андай кабыл албайт. Актер кино аткарып атат деп эле кабыл алышат. Башкаларын билбейм, бирок мен кээде эпизоддорго тартылгым келет. Атайын братанга барып айтам да. Макс Байкен братан деп коебуз да. Братан ушундай бир могул эпизодко мен ойноп койбоймунбу, өзүмдү со стороны көргүм келет депчи. Эмнеге? Потому что биз закрытый показ кылабыз да кинонучу. Закрытый показда бүт өзүңдүн досторуң отурат да, досторуң, тааныштарың, туугандарың. Анан ошол үчүн да көрүп, мына мен дечи деп ошондой. Ошол үчүн да тартып коебуз да. Биринчи ошо трамплин болгон, биринчи секирик болгон ошо мага дарагыры болду деп ойлойм. Бул сага тең эмес. Ошондо менин теңим сенсиңби? Балким. Сен менин теңим эмессиң. Атама канчалык жагынсаң да. Дарагырындагы өгүздүн ролу жакшы трамплин болуп берди. Бул кинонун келечеги кандай сезилип атат өзү? Бул эми масштабты көрдүңөр да. Жакшы мындай кинодогудай болуп атат буюрса. Кино эле тартып атасызбы? Кинодогудай болуп атат. Буюрса жакшы тасма болот деп ойлойм. Азыркы глобалдуу тема да, терроризм, экстремизм бул чоң маселени козгоп атат. Кудайым буюрса жакынкы күндөрдө кинотеатрлардан көрүүчүлөр өзүнүн баасын берет болуш керек. Бирок бир мындай жаштарга жалпы эле элге терроризм деген эмне, экстремизм деген эмне, дин деген эмне өзүнчө бөлүп караганга бир үйрөтө турган тасма болот деп ойлойм. Бул жанагы эмеде эле да, актерлор менен иштегенде элечи. Мисалы үчүн бир актерду чакырасың, жагып калса кийинки кинолорго чакыра бересиң да. Анан кээ бир айтып атпайбы, мисалы үчүн жанагы ушул азыр актер жөнүндө айтып кетейин. Кээ бир айтат, актерлорду алмаштырбайсыңбы депчи. Башка актер калбай калды деген сыяктуу. Анан каждый режиссердүнчү өзүнүн актеру болот. Мисалы үчүн Голливудда деле мисалы үчүн Гай Ричи жалаң Джейсон Стэтхэм менен тартат. Ошондой сыяктуу каждый режиссердун өзүнүн актерлору бар. Анан ошол сыяктуу эле кинодон киного өтүп атып эле балдардын способностьтарын карап, анан бөлүштүрө билиш керек да. Мисалы үчүн сен могулар менен иштейсиң, сен булар менен иштейсиң деп, анан команданы жакшы чогултуп койсоң эле өздөрү эле кете беришет. Мына достор, биякта деген кроссовкалар бар экен, кийип кетип калгың келет, бирок тилекке каршы болбойт. Чын эле кроссовкалар, карагылачы, бир кичинекей бир кадрдан өтүп кетет. Ошого ушунча кроссовка, биягынын баары бир мындайча айтканда бир КамАЗ кроссовка деп койсок, жаңылышпайбыз. Сатуучусу жок экен, акырын токтогула. Жалаң 10 буттар экен болгондо да бар сеткалар бар экен. Кеттик. У Сабино кроссовка потрясся. Ассаламу алейкум. Кандай саламатсызбы? Алейкум, жакшы. Кандай жүрөсүз? Ден соолук. Жакшы өтө. Тасмага тартылып калыпсыз. Эми Кудайдын буйругу экен, азыркы биздин жаштар ушундай жакшы тематика көтөрүп, терроризм, бул согуш, дүйнө жүзүндө тынчтык болуп атат. Ушул тематика көтөрүлгөндөн үчүн жаштар, ошол Максат Жумаев, эми террористтердин ошол башчысы экен. Сириядагы. Акыркы жолу сизди чоң экрандан, мыкты чоң тасмадан баягы Курман Жадатовдон көргөнбүз. Андан бери көрүнбөй кеттиңиз. Немени алектеп жүрдүңүз? Эми мен өзүм искусствонун кишисимин. Азыр этника, сүрөт тартып, мен өзүм манасты айтып,
Sandıran çoyup degеле мен ушундай өзүмдүн өнөрүм бар окшойт. Менин ордум ошол айыл элемин азыр. Анан кинону жыттап киного чыгып жүргөн жерибиз бар албетте. Анан жаштар мынтип кино тартып атканда ошол мени кинодон көрүшкөн экен, жактырышкан экен. Анан келип мынтип киного тартылат окшойбуз. Жакшы. Акыркы жолу канча жыл мурда тартылган болуп каласыз ошону? Мен 2012-жылы Кулман Даткага чотон кыз ойнодум. Андан кийин Эрис Абжапаровдун Сагыкбайында ойнодум. Андан кийин Сагынбай тартты, Сагынбайда да бир дубляж кылдым. Ошентип киного чакырганда келип, кетип, кинону жыттап жүрдүм. Бир жолу айтып кеттиңиз эле, мен өзүмдүн көргөнүмдү, мындай тартылган киномду көрө албайм депчи. Мисалы, эсиңизде бар болуш, мен сизден интервью алганда ошондой айткансыз. Анан акыркы могу мисалы үчүн хит болгон Күйөө балады киносу жөнүндө. Жакшы кино чыкса, жакшы ойноп турсуз, ошону көрө алдыңызбы? Жок, көрдүм, көрө албайм деген кандай, мындай мисалы голосовой жүрүп туруп угуп көрдүң беле өзүңчү. Үнүң ушундай бир дүйнөдөгү эң начар үндөй. Меники деп ойлойсуң го, ошол сыяктуу эле көп эле актердон байкадым ошондой нерсе бар экен. Өзүң көргөндө Ё-моё, мындай болуп койсо болмок экен, мынтип койсо болмок экен деген сын көз менен караш керек деп ойлойм. Андай бардык эле тасма бар болот. Айтканда айтып өткөндөй ошо Күйөө бала тасмасында дагы ошо өзүмдүн кемчиликтеримди байкадым. Демек, ар бир кемчилик көргөн сайын сиз өсүп атасыз. Себеп дегенде сиз эгер могу жетет мага деп койсоңуз, ошол бойдон өспөй калат болуш керек. Биздин агайыбыз ушинтип үйрөткөн да. Өзүңө тойгон жерден чыгармачылыгың бүтөт деп. Анан өзүңө ошо сын көз менен караганды үйрөнүш керек деп. Айрыкча чыгармачылардан. Мисалы үчүн Ошто биз 18 күн тартсакчы, актерлорду, допустим, азыр бүгүн террористтер тартылат деп сотрудниктер гостиницада калып калат. Сотрудниктер гостиницада калып калат. Алар мисалы үчүн 2 күн жөнүндө бош жатып калышат. Ушундай мындай аябай чабыштырып эметип атып анан уже аяк жагында бирөөнүкү спектакль болуп калат, бирөөнүкү тигиндей болуп калат. Ушинтип мындай чогулчу жана эмедей болду да, карышкыр кой чөптү наркозго өткөзгөндөй эле болду да магачы. Экинчисин тартылыш мүмкүнбү негизи? Негизи мага ошол экинчи деген жакпайт да. Экинчи деген жакпайт. Анан разбойдун экинчиси дагычы ошол эми аты чыгып калды, тартып коелу деген сунуштар менен эле тартылган да. Негизи мага мындай 2 деген жакпайт да. Бир менен эле бүтсө. Бир менен эле бүтсө жакшы. Анткени көп учурда экинчилери бирге жетпей калыптыр деген сөздөр көп болот да. Ошол себептен дагы анан кечке эле бир деле нерсени кыла бербейм да, башкача дагы кылгым келет да. Good morning. Good morning. What's your name? Muhammad. You from? From Pakistan. Что вы тут делаете? Русский нету. Есть русский. Да что ты, черт побери, такое несешь? У кого? Do you speak Russian? О, Михтун Чахрабортин. Yes? I don't know, bro. Yeah. Do you speak Russian? It's чуть-чуть, but not much. Как тебя зовут? Сальман. Сколько тебе лет? 24. Что вы тут делаете? Брат сейчас ждут. Вообще, это фильм, да? Yes. Который террористы. Да. Но ждут и не знаю, может быть, играет. Да. You актер? Нет. Нет, я не актер. Студент? Студент, да. Бул тасмада биринчиден актер болуп тартылып атам. Кандай роль? Ролуңуз айтып бериңиз. Ролум боюнча бул эме милиция кызматкери, опер, терроризм боюнча иштеген. Ош областындагы опер. Анан дагы эмне жумуш кылып атабыз? Ушул Максат байкем менен таанышып, агайын болуп, катташып, мамиле болуп, анан өзүнүн жанына тартып алган мындай современный тилим айтканда. Разбой 2 кинодон кийин. Ооба, Разбой 2 кинодон кийин чакырып, ошол жерден таанышып алганбыз. Анан ошодон бери мамилеси жакшы. Ошодон бери баягы иним деп жанына алып жүрөт. Өзү айткандай, мен сени чоң адам кылам дейт. Мен сени не только актер, мен сени продюсер кылам дейт. Ошол байкем артынан жүрөбүз. Айтканыңды коюп эле. Айтканын кылып эле, продюсерлик жакты үйрөнүп эле, ушул кинодон Булайым бирсе баштап баягы кичинекей жактарын чечип, байкем дайындаган. Моуну чечип койчу, муну чечип койчу дегендер ушуларды чечип берип, продюсерликке аттанып атам. Анан ошо продюсер актер деп кеттиңиз, экөөнүн кимиси сизге жакыныраак экен? Конечно,
актерский жакыныраак да мен 4 жыл окугам окуу жайда Кыргыз драма театрында мастерим Назым Мендебайыров барга таанисыңар. Ошол кишиден сабак алгам. Адыл Болорбек уулу ушул кинодогу главный террорист Мансурбек Адылдын окуучусумун. Баткен окуясы жөнүндө да кино тартат деп бир кулагыбыздын учу менен угуп калдык. Ошол жөнүндө да кичине маалымат берип кетсеңиз. Мен оюмча өтө сонун кино. 2009 жылғы мен ошондо эмеге сценарий жазып баштагам. Ушу Баткен боюнчачы, жана 1999 жылы болгон согуш жөнүндө жанагы исламское движение Узбекистана дегендер кирип келишип, ошол жөнүндө мен 2009 жылы сценарий жазып баштап, анан тилекке каршы ошол жазып аткан компьютердин хартын жоготуп алгам да. Анан ошо менен мен ушуну тартыш керек деп жүрө берип, анан быйыл ошол 25 жылдык экен. Ошо 25 жылдыгын арнап ошол кинону уже тартканга убакыт келди го деп ойлоп атам да. Анан буюрса ошого азыр мындай сценарий негизи уже бар да. Актерлор тандап койгом. Азыр ошо Минобороновага кат жазып, актерлорду жанагы военный подготовкадан өткөзүрөйүн деп атам. Баарын спорт залга жазып, жайында тартылганга байланыштуу мындай фигураларды чыгарып, ошондой даярдана алды деп атабыз. Калыбек, ассалам алейкум. Кандай? Ассалам алейкум. Ишилгер болсун. Рахмат. Съемканын негизи көркү художниктер деп атпайбы? Ушунун баарын канча убакытта даярдадыңар? Карагычы, бир айыл салып турсаңарбы? Ооба. Бунун баарын даярдаганга бир 4 күн кетти. 4 күн эртең менен саат 7ден баштап кечки саат 7-8дерге күн киргенге чейин иштедик. Тынбай эле иштеп аттык. Максимально жактан өзүбүздөн ушундай жетишпеген балдардан алып көп ушуларды аякта ошол полный 4 күндө бүтүрдүк да. Баш аягы канча бала иштеди буякта? Бул жакта бир 10го жакын бала иштеди, 10 чакты бала иштеди. Анан биздин өзүбүздүн биякта художник дагы балдар бар. Ошолордун башкаруулары, ошолордун эме болуп атты да, команда өтөтүп, муну мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп ошолорго баардыгыбыз көрсөтүп, эме болуп ушундай айыл курдук. Террорист кино тасмасы. Башкы казакча сүйлөйдүң го? Башкы жаратуучусу Руслан Бутта алган жоксуң го, чаң болгон бутта. Всё. Крупный, всё, кеттик. Жо өтө бер, иштей бер, вообще эмет болгон бир. Реквизитор дегенде эми жөнөкөй эл кандай түшүнөт? Бел, болуп турат, кеттик. Шаар салыныптыр, алды силер менен мен Бакыт Адамалиев. Мен чочун кишиде иштеп жүргөндө Оштон тарттык. Мага эң ошол 60 күндүн ичинен эң жаккан күн Оштон болду да. Ошто кандай болду? Ошто ошо биз 18 күн тарттык да. 18 күн тартканда аябай сонун болду. Аякта деле кар жаап атты, кайра күн ысып атты, үшүп аттык, тоңуп аттык, асты ооруп кайра айыгып атты. Анан ошол биздин команда элдер оорубасын деп мал союп, кадимкидей эле кунажын союп, эттин бир момдой бир былчылдата жедирип командага күндө түрлүү тамактар жасап берип, нарың барып келгендей эле. Анан биздин повар эжелер жөнүндө айта кетсек, ошол Чолпон эже деген, Асель эже деген эжелер бар. Атайын бишкек алып барганбыз поварларды. Обед, ужин, завтрак полный мощный кылып турат да. Команда ыраазы. Ушул жерге салыш үчүн уруксаат керек болдубу же жөн эле келип эле сала бердиңер? Ошол жерде бул каяктан табылдыңар бул? Бул жерде негизи ошо биякта локация менеджерлер өздөрү табышат менеджерлердичи. Анан ушул жерлерде негизи уруксаат алынган жерлер да, бул жерлер. Көп жерге уруксаат алыныш керек. Ошо уруксаат менен эле как обычно эле андай бирөөнүн уруксаты жок эле келип алып тартып аткан жокпуз. Бардык жерде уруксат алынган жер. Буюрса 11 апрелде жарык көрүп калат. Датасы ошо 11 апрелде турат. Мына достор, берүү саяна келди, күн да кирип калды, суукта болуп чыкты, съемочный күн да бүттү дегендей. Макс Байкендин командасына ийгилик, жакшылап аяктап алгыла аман эсен. Биз болсо Бишкекке кеттик, аман эсен. Ушул берүү жакса лайк басып койгула, комментарийден жазып койгула. Кеттик.